Айзаданы өлтірген бала туралы фактылар. Замирбек Теңізбаев туралы айыл өкмөт башчысы Суперинфоға айтып берди. Маалыматка караганда, Замирбек Теңізбаев турмуш шартына байланыштуу үй бүлөсү менен 1995-жылы Бишкек шаарына көчүп кетишкен. Көп жылдан бери апасы менен Москвада жашап келген. Бул жактагы айылдагы 2 бөлмөлүү үйү киши жашабаганына байланыштуу каралбай калган. Ошондо каза болгон бала 3-классында көчүп кетишкен экен. Ошол бойдон ал бала былтыр 2020-жылы келген. Ата-энеси ажырашып кеткенде атасы 19-20 жыл мурун Казакстанга кетип дайынсыз жоголуп кеткен. Баласы Замирбек атасын ал жактан таап, бул жерге алып келип тийиштүү документтерин бүтүргөн. Ушул иштерге байланыштуу былтыр келип бизге жолуккан. Мен аны көргөндө жакшы бала көрүнгөн. Баланын ата-энеси дагы жакшы адамдар эле. Атасы Казакстанга жумуш издеп кетип, документтерин жоготуп, бир казактын үйүндө анын жумушун кылып, малын карап, өзү трактор айдап, анын жерин айдап 20 жыл жүрө бериптир. Анан 2020-жылы баласы барып издеп таап, Казакстандан документти жок өткөрбөй койгондо, ошол жерде чуркап жүрүп атасы экенин далилдеп алып келген. Бул жака келип атасы дарыланып, чогуу жашап калышты эле. Бул интернетке чейин чыккан, көбү көрсө керек. Андан бери 1 жыл өтүп кетти. Атасынан кайра дайын жок окшойт. Бала былтыр келгенде айылдагы үйүнүн салыгын төлөп кеткен. Ал 3 бир тууган, 2 уулу, 1 кыз. Замирбектин үйлөнгөнүнө ашып кетсе 1 жыл болгон. Анын 1990-жылкы 1 тууган иниси дагы Бишкек шаарында турат. Жанагы кырсык болгон жердеги Кызыл унааны иниси такси кылып айдап жүрчү. Кара Балтадан ижрага алып такси кызматында иштеп жүргөн. Анан Замирбек келип берип тур деп сурап, ушул иш болуп жатат, деп билдирди аталган айыл өкмөт башчы Абдрахманов. Окуянын чоо жайы: 27 жаштагы Айзада 5 апрелден бери дайынсыз болуп, сөөгү 7 апрелде Бишкектин четиндеги Арышан жана Чокморов айылдарында жакын жердеги талаада, унаада табылган. Бишкек шаардык милиция кызды урдоого шектүү алгач кызды муунтуп өлтүрүп, андан кийин өзүнө бычак сайып жан кыйганын билдирген. Каза болгон кыз менен жигиттин сөөгүнө экспертиза дайындалды. Кийинчерээк Бишкек ШИИБинин жетекчилиги маалымат жыйын өткөрүп, Айзаданын өлүмүнө шектелген жаран 6 жылдан ашык түрмөгө отуруп чыкканын, үй бүлөсү бар экенин маалымдады. Алгачкы маалыматтарга ылайык, Айзаданы Бишкектеги Тыныстанов менен Медеров көчөлөрүнүн кесилишинен белгисиз адамдар ала качышкан. Интернетке 3 киши көчөдөн бир кызды күч менен унаага салып кеткени тууралуу видео тараган. Тасма видео көзөмөлгө жазылып калган. Кыз урдалган учурда жолдо өтүп бараткан кишилер реакция кылышкан эмес. Буга байланыштуу Бишкекте жана Ошто күнөөлүүлөрдү жазалоо, мындай көрүнүштөргө жол бербөө жана ИИМдин жетекчилигинин кызматтан кетишин талап кылган акциялар өткөн. Кечээ 8 апрелде Айзаданын сөөгү Балыкчы шаарында жерге берилди. Аны урдоого шектелгендердин бардыгы кармалды.